Индия деген эң чоң өлкөлөрдүн бири, дүйнө жүзү боюнча дагы экономикасы дагы уже почти биринчи орунга чыгайын деп калды. Ошондуктан ушундай чоң өлкөгө сизди ишеним артып мен жөнөтүп атамын. Анан кийин ишеничти актайт деп ишенемин. Тажрыйбаңыз бар өзүңүздүн, жетиштүү деп ойлоймун да. Ошон үчүн ушул чоң өлкөгө жиберип атабыз. Анан мен баягы элчи болдум, дипломат болдум деп эле илгерки баягы Союз мезгилиндегидей устол кучактап алып эле анан бир айда бир 4-5 кагаз жөнөтүп коюп эле анан кийин отурбаш керек. Күнү түнү дебей иштеш керек. Өзүңүздүн кол астыңыздагылардын бардыгын иштетип турушуңуз керек. Тапшырмаларды берип турушуңуз керек. Саат сайын, күн сайын дегендей. Анан кийин эң негизги максатыңар. Баягы албетте биринчи милдетиңер бул дипломатиялык карым-катнаштын алдыга жылдырып, жогорку деңгээлге чыгарыш. Экинчи милдетиңер бар бул. Эң негизги милдеттердин бири бул дагы инвестиция тартыш. Биздин өлкөгө кандай инвесторлорду алып келсеңер болот. Аякта билесиңер бай адамдар көп, миллиардерлер көп, атагы чыккан. Анан ошолордон алып келип биз менен эки өлкөнүн ортосунда кандай инвестиция салып бизге мисалы кайсы тармакта өйдө жогорку деңгээлге чыга турган мындай крупный инвестицияларды тартышыңар керек. Мына бизде ошол эң негизги инвесторлор кимдер бизде? Европа өлкөлөрүнөн келип атат азыр. Эң негизгиси мына Кытай, Индия, Россия. Бизде азыркы болуп аткан. Европа өлкөлөрүнөн да тартышыбыз керек. Ошондуктан биз көп жерлерге ушундай тапшырмалар менен жөнөтүп атабыз. Сизге да ушундай тапшырма берилет. Ошол тапшырманы так, убагында, анан тез аткарышыңар керек. Министрликтерди кыдырып жүрөм. Бизде билим берүү, саламаттык сактоо, транспорт, алардын кандай Индияда көйгөйлөрү бар. Анан ошого жараша мен алардын кандай мага тапшырмалар болот же талаптар болот, аларды жылдырганын. Ошону мен мына биз тышкы саясат бөлүмү менен сүйлөштүм. Тышкы иштер министри менен да жолугуп сүйлөштүм. Ошону мен кыска мөөнөттө, орто, анан узун мөөнөттө. Кыска мөөнөттө буюрса июль айында билесиз, ШОСтун саммити болот Делиде. Азыр эми Индия ага төрагалык кылып атат. Ошондо сиздин иш сапарыңызды дагы караштырып, анан ошонун астында азыр 3,5 жылдан бери сүйлөшүү болуп атат $200 миллион боюнча. Алардан кредит жана 30 миллион грант. Ошону биз мына Мурат Абакирович менен бүгүн эртең да жыйын өткөзөбүз министрликтер. Неге дегенде бизде ар кандай министрликтер баягы орусча айтканда узковедомственный немелер ошону бир жыйынтыкка келтиребиз деген ойдобуз. Ошол анан эми баягы узак мөөнөттө сиз айтып аткан мен буюрса президент баягы Нарендра Модинин офиси менен жолугуп чоң сиз айткан ири компанияларды бул жакка тартканы. Неге дегенде бирден бир мен да бир Кореяда иштеп немени көрүп калдым Сагын Кожоевич. Чыныгы инвестиция кылам дегендер бир, анын жөнүндө калп эле сөз кылгандар да көп болот экен. Ошону бирден бир ошо мен элчи катары өзүм алар менен сүйлөшүп, анан бул жака алып келердин астын бир азмаз текшерип карап, чынында. Текшерип эле карагыла, андайларды көрүп атабыз. Куру сөз менен айтып, мен миллиардтарды алып келет элем дегендер бар, алар куру сөздөр. Чыныгы инвесторлор менен жолугасыз. Аларды уже бизге тоо кен тармагына тарткыла, ГЭСтерди курганга, крупный ГЭСтерди, ири ГЭСтерди курганга, эң жок дегенде орточо ГЭС курганга дагы алып келсеңер болот. Эми майда ГЭСти го биз өзүбүз эле куруп атабыз өзгөчөбүз менен. Анан эми бизге азыр ири ГЭСтерди, орто ГЭСтерди кура турган партнерлор керек. Ошолорду издеп алып келгиле. Айыл чарба тармагына тартсаңар болот мынакей. Анан продукцияны ошол жака экспорттоп турууга, бирдей пайдалуу келген иштерди да карагыла, ошолорду тарткыла, ушунун үстүндө иштегиле. Түшүндүм.